1 августта Балыкчы шаарынын тургундары жаңы пляж борборунун ачылышын кубануу менен тосуп алышты. Эми минтип шаардыктардын эс алуу жана көңүл ачуу үчүн таза кумдуу пляжы, тунук суусу, заманбап инфраструктурасы жана бардык курактагы адамдар үчүн ыңгайлуу шарттары менен жаңы пляж борбору пайда болду. Тышкы ички инвесторлордун жардамы менен бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында 150 миллион сомдук биринчи табы. Ушул парка пляж зонадагы заманбап жана мен жогоруда айттым. Туристтер эс ала турган зонтиктен баштап велодорожкасы, прогулочный дорожкасы, колун жууй турган, бутун жууй турган, тамактана турган, ошолор эс ала турган чаган мейманканасы менен андан сырткары ушул жээкте бир эски канал бар болчу, мында Дренаж канал деп койчу. Ошону кайрадан жасап, ошонун ичиндеги бактарды бүлдүрбөстөн, ошону айланып өтүп, ошонун ичинде Венеция канал деп коебуз. Ушундай болуп канал жүргүзүп, ошол жака суу салып, ичине балыктар салып, андан сырткары мына балдар үчүн дагы ойной турган аянтчалар курулду. Бул жерде баягы эс алуучулардын коопсуздугун сактоо максатында вышкалар турат. Куткаруучуларды кыскасы бүгүнкү күндө ушул пляждык зонага эмне керек болсо, ошолордун баары менен камтылып атат да. Green City борборунда кичинекей балдар үчүн жаркыраган жана коопсуз оюн аянтчалары курулган. Ал эми эс алуучуларга ыңгайлуу күн чатырлары орнотулган. Бүгүн Балыкчы шаарында Сейил пляжында жакшы самалык болуп турат. Биздин Green City пляжынын ачылышы болуп турат. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул Бакыт мырзага, анын командасына терең ырахчылык билдирем. Анткени биздин 6 гектар муниципалитет жерди толугу менен жасашып, ал жерге Венециялык каналды түзүшүп, велодорожка, андан сырткары ушул 300 метрлик пресс-клуб беришти да. Мындан аркы иштерине ийгилик болсун, Кудайым ырыскыларын берекелүү кылсын. Кудай буйрса, алдыда дагы Балыкчы шаарыбызга ушундай пансионат, ушундай пляж менен салабыз деп турат. Ошолору сөз менен эмес, иш жүзүндө дагы ушундай эле болуп ишке ашат деген үмүтүбүз чоң. Балыкчы шаарынын элин, Ысык-Көл областынын элин куттуктайм чын жүрөктөн ушундай пляждын ачылышы менен. Элибиз аман болсун, шаарыбыз мамлекетибиз өнүгүп өсө берсин. Жаңы пляж борбору үй бүлөлүк эс алуу, жакындардын жолугушуулары жана жөн гана көл жээгинде жагымдуу убакыт өткөрүү үчүн бардык шарттарды камтыган. Өлкөгө келген туристтердин санын сапаттык жактан көбөйтүүгө жана эл аралык аренада Кыргыз Республикасынын аброюн көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Туризмди талаптагыдай өнүктүрүүгө жетишсек, Ысык-Көл облусунун бюджетине жана жергиликтүү элдин капчыгына гана эмес, мамлекеттин бюджетине да белгилүү өлчөмдөгү кирешелер түшөрү белгилүү. Пляждык борбордун ачылышы Балыкчы шаары үчүн маанилүү окуя болуп, алдыда туристтерди тартууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болмокчу. Биз ойлойбуз, ушу Балыкчы эли магазиндер, гостиницалар, ушулардын баары толуп, например, азыр айтып атышат уже гостиницалар толуп, место жок деп. Магазиндер айтып атышат уже сезонго туура место даярданып турбуз деп. Анысы кандай, ошо туризм ушундай болот. Ушу Балыкчы элин айтат элем, ушу туризмге даяр бололу. Эмки жылдары ушу Лесной району местолоруңарды даярдасаңар, койка местолорду даярдасак, соода кылалы дебесек, туризм ошол негизи. Ушунча пляж, 4 километрлик пляжды биз толтурушубуз керек. Ушу 4000 кишидей кишилери көп болуп, гостиницаларыбыз мындан ары полный болуш керек. Ушул тармакта биз Кыргызстанга бир аябай бир чоң салымыбызды кошкубуз келип атат. Күз, сентябрь айларында ушу көлдүн берегинен баштап бир 70 метр суунун ичиндеги болотаны чыгарабыз. Мунун ичине таш төшөйбүз, кум төшөйбүз. Бул волнорезибиз ошол кумубузду алып кетпейт. Ошондо биз мына кишилер түшкөндө бул жер азыр лай болуп калып атат. Ошол лайды да эмки күзүндө биз алмаштырганга аракет кылабыз. Green City борборунун ачылыш аземине катышкан бийлик өкүлдөрү мындан арыда туризм тармагын өнүктүрүүгө, анын ичинде экологияга зыянсыз өнүгүүнү колго аларын баса белгилешти.